Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Мен азыр Новосибирск область, Новосибирск шаарында кармалдым. Мени кармап азыр бул жактан оперлер кармап кетти. Во-первых, во-вторых, бунун артында тиги Райым миллион турат. Райым миллион бүт баарын кылдырып атат. Мен дагы ушу Райым миллиондун Улан Эгизбаев боюнча ошо боюнча көргөзмө менен берип деп чечейин дедим. Ал бул мынтип мени кубалап, ушинтип каматып, мени жок кылган аракет кылып атат. Ошон үчүн урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, өз көзөмөлүңүзгө алың. Чисто мен өзүм ага көргөзмө берем. Бул мени жок кылган аракет кылып атат азыр бүгүнкү күндө. Конечно, жок кылат да, бул акча бар, кол узун, Сайматидин жок кылган. Сайматидан кийин тигилер жок кылды. Так, мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Буну тергөөнү мага доматты коюп алып кетебиз деп аракет кылганы бүт бардыгын ошо через заказной кылып алып кетип атышат, мени жок кылыш үчүн. Ошон үчүн мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, МВДга ККМга алып тергеңиз, бүт баарын ошондо ачык айкын айтабыз. Ошо менен вообще милицияга ишенбейм. Бул Райым миллион менен милициялар табакташ. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери каналга агып бара жаткан баланы куткарышты. ÖKM'дин куткаруучулары Ош шаарындагы Жаннат Резорт курортунун жанындагы каналда эс учун жоготуп, тез аккан сууда агып бараткан баланы байкашкан. Куткаруучулардын аракети менен бала суудан чыгарылган. Баланын пульсу жоголуп, денеси көгөрүп кеткен. Кызматкерлер эсине келтирүү ыкчам аракетин көрүшкөн. Куткаруучулар балага биринчи жардам көрсөтүп, андан кийин дарыгерлерге өткөрүп беришкен. Азыр баланын абалы жакшы. Баланы ата-энеси куткаруучуларга ыкчамдыгы үчүн ыраазычылык билдиришти. Оштун мэри үйүнө барып кеткен прокуратура кызматкери текшериле баштады. Оштогу Увам каналынын жегине чейин тамташ салып алган прокуратуранын кызматкерине текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Эске салсак, кечээ кала мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы рейд учурунда прокуратура кызматкеринин үйүнө кирген. Короосунан кымбат унааларынын турганын көрүп, кала башчысы мынчалык байлык кайдан келгенине кызыккан. Ошондой эле мэр каналдын жээгине чейин курулуш жүргүзгөндүгү үчүн үй ээсине эскертүү берип, суунун боюн бошотуп коюуну тапшырган. Прокуратура органдары мыйзамдуулукту сактоо, бардык жарандардын мыйзам алдында теңдигин камсыз кылуу принциптерин бекем карманат, деди башкы прокуратура. Маалыматта ошондой эле текшерүүнүн расмий жыйынтыгы кабарланаары кошумчаланган. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Ысык көлдөгү көрүстөндүн эстеликтерин окуучулар сындырганы айтылды. Ысык көлдө 4 бала көрүстөндөгү эстеликтерди сындырган. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бүгүн соц тармакта Чолпон атадагы Славян мүрзөсүндөгү эстеликтер талкаланган видео тараган. Анда көрүстөндөгү темир жана жыгач кресттер сынып, жулунганы тартылган. Маркумдардын аты жөнү жазылган темир такталар сынып, айрым бөлүктөрү жоголгон. Бул ишке 11 жаштагы ТА СА жана 10 жаштагы АЭ аттуу 4 окуучунун тиешеси бар экенин белгилүү болду. Алар ата-энелеринин коштоосунда милицияга жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Балдар сурак учурунда бул аракеттерди ойноп жатып жасаганын билдиришкен деп айтылат маалыматта. Милиция балдардын аракеттеринде улуттар аралык кастыкты козутуу же диний жек көрүүчүлүккө байланыштуу кандайдыр бир белгилер табылбаганын кошумчалаган. Ошондой эле Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгы жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. Ошто белгилүү аткаминерлердин имараттары буздурулуп жатат. Ош шаарында кезинде жогорку кызматтарды ээлеген белгилүү адамдардын мыйзамсыз курдурулган имараттары буздурулуп жатат. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Маалыматка караганда, алардын арасында жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Асылбек Жээнбеков менен Акматбек Келбеков бар.
Буздурулуп жаткан имараттар Ак Буура дарыясынын жээгиндеги Насирдин Исанов көчөсүндө жайгашкан. Негизги суу корук аймагы 50 метр болушу керек. Бирок айрым аткаминерлер ресторан, кафе, медборбор сыяктуу коммерциялык имараттарды жеке мыйзамсыз салып алышкан деп айтылат маалыматта. Мыйзамсыз объектилердин ээлери катары Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Урмат Аманбаеванын өмүр бою салык кызматында иштеген Эрмек Чоюновдун дагы аты аталды. Бишкекте бычак көтөрүп кыздарды куулаган киши кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуянын видеосу 4-августта тараган. Анда Көкжар Кичи районунда белгисиз адам өтүп бара жаткандарды коркуткан. Видеого түшкөн кыз аны куулаган адамдын колунда бычак болгонун кабарлаган. Бул боюнча териштирүү башталып, милиция 19 жаштагы кишини кармаган. Окуя боюнча майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыргызстандыктар эми төлөгөн салыгы кайда короп жатканын онлайн көрө алышат. Тиешелүү платформаны салык сервис мекемесинде даярдаган. Анда жарандардын салыктары кандайча инфраструктурага же социалдык колдоого айланып жатканын көрүүгө болот. Ал үчүн салык KG дарегине кирип, аты жөнүн жана төлөгөн салыктын суммасын жазат. Ошондо акча кайда кеткенин көрүүгө мүмкүн болот. Аудитор пара менен кармалып, анын тазалыгына кепилдик берген жетекчи иштен кетти. Эсеп палатасынын инспектору пара алууга шектелип кармалып кызматкерлеринин таза иштерине кепилдик берген жетекчиси жумуштан кетти. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 9-июлда Камчыбек Ташиев Ош шаарында жергиликтүү жетекчилер менен жыйын өткөргөн. Жыйындын жүрүшүндө УКМКнын башчысы, эсеп палатасынын Ош Жалалабад Баткен боюнча аймактык бөлүмүнүн башчысы Азим Кожомуратовго кол алдындагылардын коррупциялык иштерге катыштыгы тууралуу суроо берген. Кожомуратов өз кызматкерлеринин тазалыгын кепилдеп, эгер тескерисинче боло турган болсо иштен кетерин айткан. Бирок УКМК эсеп палатасынын инспектору БМИ жана анын ортомчусу ТМЖ аттуу жаранды пара талап кылууга айыптап кармаган. БМИ тогузторунун айылдарынын биринде аныкталган майда каржылык мыйзам бузууну жашыруу үчүн башкы эсепчиден 700 000 сом талап кылган деп айтылат маалыматта. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Окуядан кийин Кожомуратов өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы кошумчаланды. Жамбулак айылынын башчысы токмоктолуп, 2-кабаттан кулаган. Нарын облусунун Жамбулак айылынын башчысы токмоктолуп, ооруканага түшкөн. Жабырлануучунун апасы блогер Эртай Исаковго уулун айыл өкмөттүн башчысы, анын иниси жана жергиликтүү кеңештин төрагасы Бишкектеги батирлердин биринде катуу сабап, 2-кабаттан ыргытып жиберишкенин айтып берген. Уулумду өлтүрөлү деп ыргытышкан, өтүп бараткандар байкап тез жардам чакырган экен. Болбосо балам өлмөк, тигил үчөө болсо боштондукта жүрүшөт. Тез жардам чакырып койгонго да жарашкан эмес деген ал. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы 36 жаштагы айыл башчы ТА арыз жазып, БУ асы жана М аттуу адамдар үстүнөн даттанып, алар аны токмоктоп, андан кийин 2-кабаттан ыргытып жиберишкенин билдирген. Окуяга тиешелүү делген жарандар суракка алынып, алар көрсөтмөлөрүндө жабырлануучу өзү терезеден секирип кеткенин айтышкан деп жазылган 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Учурда окуя болгон жерден видео жаздыруулар алынып, экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатканы, анын жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилери белгиленди. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1 600 000 сом турат. Ошондой эле 1 200 000 сом жетпей турат. 1 600 000 чогулуп, азыр ушул 1 200 000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат, М-банк, ошондой эле Сбербанк, Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго. Мектептерде кагаз күндөлүктөр жана класстык журналдар болбойт. Кыргызстандагы мектептерде 2025-2026 жаңы окуу жылынан баштап кагаз күндөлүктөрүнөн жана кызыл журналдардан толугу менен баш тартылат. Бул тууралуу Билим берүү министринин орун басары Лира Самыкбаева педагогикалык форумда билдирди.
Анын айтымында бул билим берүү системасына санариптик шаймандарды активдүү киргизүүнүн аркасынан мүмкүн болду. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча окуучулардын бардык маалыматтарынын 90% санариптештирилген. Демографиялык маалыматтардан жана социалдык статусунан баштап сабакка катышуусуна жана жетишкендигине чейин бул маалыматтар мектептердеги кырдаалды талдоо жана мектеп администрациясынан баштап министрликке чейинки бардык деңгээлде чечимдерди кабыл алуу үчүн жаңы иш деңгээлинин негизи болуп калды. Эми бүт окуу процесси баа коюудан баштап ата-энелер менен баарлашууга чейин электрондук форматта жүргүзүлөт. Мугалимдер, окуу бөлүмүнүн башчылары, директорлор, ата-энелер баары күндөлүк системасына жана башка санариптик платформаларга өтүшөт. Бул жөн гана кагазды алмаштыруу эмес, бул билим берүүнү башкарууга жаңы ыкма, деди Самыкбаева. Күндөлүк тиркемесинде ата-энелер реалдуу убакыт режиминде балдардын бааларын, үй тапшырмаларын, сабактардын убактысын, электрондук окуу китептерин жана окуусу тууралуу башка маалыматтарды көрө алышат. Мугалимдер өз кезегинде сабактын темаларын белгилеп, баа коюп жана сабакка катышуусун белгилешет. Ал эми мектеп администраторлору чечим кабыл алуу үчүн маалыматтарды талдашат. Мектептер имараттардын, эмеректердин, жабдуулардын абалы жөнүндө маалыматтарды киргизе башташты. Бул билим берүү министрлигинин өкүлүнүн айтымында келечекте бюджетти туура пландаштырууга жардам берет. Мисалы, эмерек жана техника сатып алуу же учурдагы имараттарга күч келтирүүгө өтө жогору болгон жерлерде жаңы мектептерди куруу, персоналдык маалыматтарды коргоого өзгөчө көңүл бурулат. Бул үчүн көп деңгээлдүү жеткиликтүүлүк системасы киргизилген. Рейд учурунда Мас абалында 1185 айдоочу кармалды. 8 июлдан 3 августка чейин Кыргызстандын аймагында рульда талышындагы рейд өткөрүлүп, жыйынтыгында 86264 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, рейд жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу максатында уюштурулган. Аныкталган эреже бузуулардан айрымдары төмөнкүчө. Мас абалында унаа башкарган 1185 айдоочу, авто эң баштык жасаган 283 айдоочу, каршы тилкеге чыккан 1753, документсиз унаа башкарган 326 айдоочу, мыйзамсыз караңгылатылган терезеде айдаган айдоочулар 533 айдоочу. Мындан тышкары одоно жол эрежелерин бузган 6555 автоунаа айыпкороо жайына киргизилди. Судья Ниязбек Калматовдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. Судья Ниязбек Калматовдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Такталгандай, Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Ниязбек Калматовдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. Кызматтан кетүүсүнүн себеби судьянын жүрүм турумуна коюлган талаптарды бузуу. Буга чейин судьялар кеңеши Кыргызстандын жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаевдин Ниязбек Калматовду тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү сунушун караган. Жогорку кеңеште журналисттерди аккредиттөө жүргүзүлүүдө. Парламенттин ишмердүүлүгүн бейтарап ыкчам чагылдыруу максатында журналисттердин ишин уюштуруу үчүн коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмү аккредиттөө жүргүзүп жатканын эске алат. Журналисттерди аккредиттөө жогорку кеңештин кеңеш чекиткейжи расмий сайт аркылуу электрондук форматта жүргүзүлөт. Документтер 2025 жылдын 31 августуна чейин кабыл алынат.